Бүгін 11 май күнгө шаршембе. Облыс аймағынан алынған акыркы жаңылыктар студияда мен Гүлжамал Багышбекова. Алгач күндүн маанилүү окуялары. Йоганнесдорф каналынын ремонту бүтүп, бүгүндөн баштап дыйкандарга сууга суу берилди. Соттор ротацияланды. Эми элдин сотторго болгон ишеними артат. Облустагы өнүктүрүү фондунун каражаты менен бир катар маселелер чечилүүдө. Алгач расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин эл үмүтү эл аралык стипендиясын уюштуруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Түзүлгөн рыноктук мамилелердин шартында мамлекет күчтүү өнүккөн экономиканы түзүүгө багытталган өнүгүү жолун тандады. Ар бир өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун негизги факторлорунун бири жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо саналат. Программада дүйнөнүн алдыңкы 100 университетинин биринин магистратурасы менен докторантурасына өткөн жаштарыбыз үчүн атайын стипендиялар каралды. Стипендияны быйылтадан тартып бере баштайбыз. Азырынча 50 студентке стипендияны бөлүштүрүп туралы деп чечтик. Стипендиянын көлөмү тандап алган университетке жараша болот. Бирок эң жогорку суммасы 50 000 АКШ долларынан ашпоого тийиш. Экономика жана гуманитардык адистер боюнча да тапшырсаңыздар болот. Бирок албетте артыкчылык көбүрөөк техникалык жана инженердик багыттарга берилет. Маданият маалымат жана жаштар саясаты министрлиги 13-14 май Ысык Көл облусунда туристтик жарманке өткөрүлөрүн маалымдады. Бул туурасында Азамат Жаманкулов бүгүн Кабар маалыматтык агенттигиндеги маалымат жыйынында билдирди. Туристтик жарманкенин башкы максаты өлкөнүн туристтик аймактарын жайылтуу жана өлкөнүн туристтик потенциалын жогорулатуу болуп саналат. Ысык Көл ITF 2022 көрүңүзмө жарманкеси Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий борборунда өткөрүлөт. Ага республиканын бардык аймактарындагы ишкерлер туристтик жайлар катышып, өздөрүнүн туристтик аймактарын тааныштыра алат. Жыл сайын биз туристтик сезон башталганда атайын жарманка өткөрөбүз. Быйыл Ысык Көлдө, Рух Ордодо 13 май саат 12-ден баштап жарманке башталат. Ал жерге Кыргызстандагы туристтик операторлордун көбү өздөрүнүн потенциалын көрсөтүү жана көрсөтүлүп аткан сервистерин, тейлөөлөрүн көрсөтмөкчү. Андан тышкары бул туристтик жарманкеге, көргөзмөгө областтардын бардыгы келип атат. Кыргызстандыктар ошол туристтик жарманкеге барып, кайсы областта кандай потенциал бар, туристтик потенциалдар, туристтик жерлер, жайлардын абалы менен таанышып, өздөрүнө маалымат алууга бардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Ирригация системаларын жакшыртуу үчүн быйылкы жылы мамлекет тарабынан жалпы республика аймагындагы каналдардын ремонтуна 1 миллиард сом бөлүнгөн. Анын 93 миллион сому Талас облусундагы ири каналдардын ремонтуна каралган. Бүгүнкү күндө облус аймагындагы бир катар каналдар бетондолуп, айрымдары капиталдык ремонттон өтүүдө. Анын бири Йоганнесдорф каналы. Аталган каналдын 700 метр жери бетондолуп, бүгүндөн баштап суу кое бериле баштады. Жаңы ремонту бүткөн каналдан облус башчысы Бакытбек Нарбеков кабар алды. Сөз кабарчыбызда. Йоганнесдорф каналынын ремонту өткөн жылдын ноябрь айында башталган. 6 айда каналдын 700 метр жери бетондолсо, 900 метр жерине атайын лотоктор орнотулган. Эми бул каналдан дыйкандарга өз учурунда суу жеткирилет. Айта кетсек, аталган каналдан 1500 гектар жер суу ичет. Жылыга ошо ирригацияга мүмкүнчүлүккө жараша каралып келген, бирок быйылкыдай каралган эмес. Ошо 1 миллиардтан бизге 93 миллион областка бөлүндү. Анан ошонун баарысы ири каналдарга деп аттык да, чарбарал каналдарга. Анын ичинен азыркы биз турган Йоганнесдорф каналына дагы каралды. Бул жерде артыкчылыгы биздин областтык фонддон 700 метр жасалды, монолитный болуп. Ал эми мамлекет бюджеттен ошол фонддон жасалган жерди улап 1 километр 100 метр жасалды да. Талас өнүктүрүү фондусунан каналдын бетондолушуна 5 миллион сом каралган. Каражат өз учурунда бөлүнгөндүктөн башталган иш дагы убагында соңуна чыккан. Мындан тышкары Талас облусундагы ирригация системаларын жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулуп, жергиликтүү бийликтин колдоосу менен өнүктүрүү фонддорунан быйылкы жылы 86 миллион сом каражат бөлүнгөн. Йоганнесдорф каналы былтыр ноябрь айында
ушул Талас облустук өнүктүрүү фондунан 5 миллион сом бөлүп бергенбиз. Ал 700 метр каналдын өлчөмүн ушуну бетондоо иштерине жумшалган. Мына көрүп атасыздар, аркада ошо бетондору бүтүп атат. Ушу менен эле бирге мамлекет тарабынан дагы колдоо алынып, алар дагы 200 метр жерин кошумча бетондоп, жалпысынан 900 метр бетондолду. Ал эми бул жагын көрүп атасыздар, кешке каналдар коюлуп, дагы мамлекет тарабынан 900 метр жерге ушундай атайын лотоктор коюлду. Жалпысынан Юго-Сотторов каналынан 1800 метр канал азыр жөнгө салынып, суу берүү жагы 1500 гектар жерге суу берүү жагы жакшырып атат. Учурдан пайдаланып, ушул республикалык суу чарба башкармалыгынын директору Алмаз Сокеевке дагы ыраазычылык билдирип коет элем. Адистердин айтымында быйылкы жылдагы суга суунун өз учурунда дыйкандарга жетишин камсыз кылуу үчүн каналдарды ремонттоо жумуштары өткөн жылдын күз айында эле башталган. Андыктан быйыл суга сууга болгон көйгөйлөр жаралбайт дешет. Кыргыз Гидрометтен келген прогнозторго карасак, былтыркыга караганда бир аз баягы положительный результаттар айтылып атат осадкадан. Но биз өзүбүздүн иш чарабызды, иш аракетибизди токтотпошубуз керек да. Ошо кыскасы сууну коромжо кылбашыбыз керек, үнөмдөшүбүз керек. Түндө саат 2-де 3-те бир поля бүтө турган болсо, шырылы ошол жерден жанындагы дыйканга берип, үзбөй сууну болушунча экономдоп сугарышыбыз керек. Айта кетсек, жалпы республика аймагындагы суга суу системаларын жакшыртууга өлкө казынасынан 1 миллиард сом бөлүнсө, анын 93 миллион сому Талас областындагы каналдардын ремонтуна каралган. Учурда облус аймагындагы бир катар ири каналдар бетондолуп жатса, айрымдары ремонттолгон. Ирригация системаларын жакшыртууга быйылкы жылы өзгөчө көңүл бурулду. Бул да болсо дыйкандарды өз учурунда суга суу менен камсыз кылуунун негизги жолу. Бегайым Асымбаева, Калмурат Мейманбеков, Талас району. Бүгүн Талас облустук өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин кезектеги отуруму болуп өттү. Облус боюнча 20га жакын ар кандай долбоорлор сунушталып, байкоочу кеңештин кароосунан өттү. Алардын баары социалдык экономикалык абалды жакшыртуу үчүн багытталган долбоорлор. Мындан улам биринчи зарылчылыктагы чечилүүгө зарыл болгон долбоорлор жактырылып, каржы маселеси чечилди. Теманы кабарчыбыз улантат. Бир автопогрузчик, катапиллер жана бир даана автогрейдер автоунаасы Талас шаардык мэриясынын алдындагы коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканасына тапшырылды. Техникалардын жалпы наркы 20 миллион сомду түзөт. Эми бул техникалардын жардамы менен шаардагы жумуштар ишкананын өзүнүн аракети менен ишке ашат. Анткени буга чейин тендер аркылуу техникалардын кызмат көрсөтүү акысы үчүн эле ири көлөмдөгү каражаттар жумшалып келген. Шаар калкы үчүн кызмат кылуучу техникаларды алууга Талас облустук өнүктүрүү фондунан каражат бөлүнгөн. Унаалардын ачкычын ыйгарым укуктуу өкүл Бакытбек Нарбеков тапшырды. Жер ülкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы тарабынан өнүктүрүү фондуна өткөн жылдын эсебинен 209 миллион сом каражат түшкөн болсо, быйылкы жылда болжолдуу 350 миллион сом түшүүсү күтүлүүдө. Бул каражаттарды максаттуу жумшоону облус башчысы Бакытбек Нарбеков жеке өзү көзөмөлгө алган. Ананда каржыны өтө маанилүү жана келечектүү долбоорлорго бөлүштүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Көзөмөлдөөчү кеңешибиз дагы макулдугун берип, ушу техникалар менен алынып келинди. Кудай буйрса, мындан тышкары мына айылдан түшкөн биз тапшырмаларды алганбыз. Комбайн боюнча айтып кетсем, жалпысынан ошол айылдык жолугушууларда 8 комбайн, 3 КАМАЗ, 1 катапиллер, 1 экскаватор сунуштары болгон. Бул техника багытында. Андан тышкары таза суу чыгаруу боюнча, имараттарды куруу боюнча өтө керектүү деген сунуш. Мына ооруканалар бардыгы бүгүн азыр отурум болуп, эртең күндөн баштап бир 20дай объект тендерге коюлат. Кудай буйрса, булардын жыйынтыгын жакын арада көрөбүз. Бүгүн өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин отуруму болуп, анда облус боюнча долбоорлор сунушталды. Бакай Ата районунун Акназаров айыл өкмөтү жана кеңеши жалпы наркы 8 миллион 691 миң сомду түзгөн долбоор менен келишкен. Бул каражатка 5 айылдын элин таза суу менен камсыз кылууга болот. Ал эми өзгөрүш айыл өкмөтү Акназаров айыл аймагы аркылуу келүүчү суга суу каналдарын бетондоо жана механикалык тазалоо үчүн 2,5 миллион сом каражат сурап кайрылышкан. Бул эки долбоор тең жактырылып, каржысы чечилмей болду. 5 айылга таза суу тартуу боюнча ошол биздин азыр проект 114 миллион Кытайлар менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда келишим менен
Кызылжар каналын, Бакаташ каналы ремонтта жүрүп атат 114 миллионго. Ошол эле Голландын алдында биздин таза суунун Голланд забору бар. Каналдарга суулар жүктөлсө, биздин жанагы сайга суу болбой калат, баягы вегетацион периоддордо. Ошол убакта биздин жанагы Головнойго суу келбей калган коркунуч бар. Ошон үчүн жаңы проектини бизде булак бар өйдө жакта. Ошо булакты тартып берүүчү 5 айга суу тартуу боюнча долбоор сунуштап атабыз бияка. Талас шаарында эми 1000 орундуу заманбап тигүү фабрикасы курулат. Бул долбоорда өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланат. Анын жалпы наркы 73 миллион 631 миң сомду түзөт. Бул долбоордун аркасында шаардык бюджетке салыктардан кошумча ири көлөмдөгү каражаттар түшөт, ал эми карапайым калк иш менен камсыз болот. Кулброс компаниясы менен Бакыт Наркулович мэр 3 тараптуу меморандум кол коюлган. Башкача айтканда, Талас шаарында 1,5 гектарга чоң бир фабрика курсакпы деген ой болуп атат да. Эгер бул фабрика толук кандуу иштей турган болсо, буюрса Кудай кааласа, айлыктан эле жана подоходный налог деп атпайбызбы, 10 миллион сом тегерегинде түшөт деген күтүлүү бар да. Башкача айтканда, биздин азыр бюджетибиз 173 миллион сом болуп атса, ай сайын 10 миллион сом түшүп турат. Бир бюджетке бир бюджет кошулат деген сөз да. Европа менен, Россия менен келишимдер бар экен. Бизден чыккан продукция буюрса экспортко кетет. Жалаң эле фасоль жана башка нерсеге көңүл буруу бербей, буюрса жеңил өнөр жайында өнүктүрөбүз деген ой бар да. Бүгүн Талас облустук өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин кароосуна ушул сыяктуу 20га жакын долбоорлор сунушталып каралды. Рахат Бишелиева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Соңку күндөрү социалдык баракчаларда Сусамыр Талас-Тарас каттамынын өтмөк ашуусунун жолунун абалы боюнча элдин наразычылыгын жараткан билдирүүлөр байма-бай жарыяланууда. Анын катарында облус башчысы Бакытбек Нарбековдун жеке өзүнө багытталган наразычылык пикирлер да бар. Буга ыйгарым укуктуу өкүл жооп кылып, бул жол эл аралык маанидеги трасса болгондуктан ал министрликтин деңгээлинде чечиле турган маселе экендигин билдирет. Ошентсе да өтмөк ашуусундагы жана ага бараткан жолду оңдоп түзүү үчүн атайы жумуштар башталаарын, болгону аба ырайына байланыштуу жумуштар кечеңдеп жаткандыгын билдирди. Облус башчысы ошондой эле ар кандай маалыматты жарыялоодо адамдын жеке беделине шек туудурган туура эмес маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырды. Агайын туугандар көрүп атасыздар, өтмөк жолунан мен мисалы үчүн жумасына 2 жол өтөм. Ар кандай сын пикирди айтканда кичине байкап, жыл сайын болуп аткан көйгөй. Bunun bari жаңы асфальт басылмайынча оңдолбой турган иш ачык айтканда. Өтмөк ашуусу боюнча 2008 жылы бир эле кабат асфальты басылган. Аркадан бери. Ошондуктан мынакей кайра оюлуп кетип, башка ушундай ыңгайсыз иштерге келип атат. Ошондуктан азыркы мамлекет тарабынан да толугу менен мынакей акчалар бөлүнүп, кара 5 километр асфальт басылат деп буну айтып келип атабыз. Ал эми жана чукурларды оңдоо иштери бул дагы жасалат, бирок буну менен маселе чечилбейт. Биз сунуштарды айтып, негизги жолдорду ошо капиталдык эмес, ошо кайрадан салып берүүсүн суранып атабыз. Сунуштар бар. Ошондуктан сабырдуулук кылып, баягы сын пикирди айтканда дагы мындай объективдүү сын пикирлер болсо биз кабыл алганга даярбыз. Өтө аша чаап кетип, жеке нерсеге өтүп атса чара көрүлөт. Мен ачык айтып коеюн, баягы көрбөдү, окубады деген маселеден алысмын. Мен ар бир нерсени карап турам. Баягы эми караганда биз дагы колдон келген аракетти жасап атабыз. Бирок ушул эскертип кое турган блогерлерге аша чаап кете турган болсоңуздар, ошол болгон жериңиздерден тапканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ким экенин мен жакшы билебиз, изилдеп көргөнбүз. Ошондуктан пиардан алысыраак болуп, объективдүү элди, жерди ынтымакка чакырган сунуштарды айтса. Ротация болгон жергиликтүү судьялар жаңы кызмат орундарына иштей башташты. 312 ФИМИда өкүлүн аймактарга которуу боюнча жарлыкка президент Садыр Жапаров 30 апрелде кол койгон. Ротациянын негизги максаты жемкорлуктун алдын алуу болуп саналат. Алмазбек Абдылдаев Талас областын сотунун төрагасы. Буга чейин ФИМИда өкүлү Ош облустун сотунун төрагасы болуп эмгектенген. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун 30 апрелдеги кол койгон жарлыгына ылайык Алмазбек Абдылдаев Талас облустук сотуна которулду. Судья качан жана кайсы аймакта болбосун, соттор бир гана мыйзам менен иш алып барыш керек экендигин белгилейт. Кайсыл жерге барып иштей турган болсок бизге белгиленген укуктук ченемдер, нормалар,
ошонун алкагында иштейбиз. Өзүнүн районунда иштеп калгандар болгон, өзүнүн областында иштеп калган болгон. Эми өзүнүн областында иштеп калгандар анчалык кыйынчылык туудурбашы мүмкүн. Анан өзүнүн районунда иштеп калгандар кыйынчылык туудуруп коюшу мүмкүн. Ал сот үчүн себеби дегенде ар элдин өзүнүн менталитети, жүрүм туруму болот экен. Өлкө боюнча 312 фемида өкүлү ротацияланды. Жогорку соттун төрагасынын буйругу менен атайын комиссия түзүлүп, ар бир судья боюнча талдоо жүргүзүлгөн. Ар бир ротацияланган соттордун макулдугу менен башка аймактарга которулган. Прежде чем начать работу по ротации, мы получили согласие всех судей. Биз алгач албетте соттордун макулдугун алдык. Соттор өздөрүнө жашаган жерди издебей бир гана иши менен алек болуусуна шарт түзүлдү. Ротация биринчи кезекте кайсы бир региондун тургуну ошол жерде иштебеш керек деген принципти кармоо менен жасалды. Алар өзүнүн ийгиликтерин, жөндөмүн башка аймактарда көрсөтүшү керек. Бүгүнкү күндө республика аймагында бардык соттор ротацияланды. Эми укуктук мамлекеттеги мыйзамдуулуктун сакталышын камсыз кылуу үчүн учурда жаңы ишке кирген фемида өкүлдөрүнө элдин ишеними чоң. Бегай Масымбаева, Кайнар Ормонов, Зина Акматова, Талаш шаары. Бакай Ата районунун Өзгөрүш айыл аймагында райондук спорт сүйүүчүлөрү арасында улуу жеңиш күнүнө карата спорттун 12 түрү боюнча достук оюндары өткөрүлдү. Оюндар Өзгөрүш айылынын тургуну ишкер Абдыкапар Атамбековдун жаркын элесине арналып уюштурулган. Турнирдин максаты жаштарды спортко тартып, сергек жашоого үндөө. Теманын кабарчысы уланды. Абдыкапар Атамбековдун жаркын элесине арналган достук турнирине Бакай Ата районунун спорт сүйүүчүлөрү катышты. Турнирде улуттук оюндарга басым жасалып, кыргыз күрөш, аркан тартыш жана таяк тартыш оюндары дагы өткөрүлдү. Ошол салттуулай ушул спорт иш-чараларды өткөрүп атабыз. Футбол, волейбол, кыргыз күрөш, аркан тартыш, тогуз коргоо, шахмат жана ушул сыяктууларды азыр ушул райондук деңгээлде областтан дагы айылдардан келип атат. Буюрса балбандар көп күч сынашып атат да бүгүнкү күндө. Ушул иш-чарага катышып келген коноктор бардыңарга рахмат. Биздин колдон келишүүсү жылда эле биз өткөрөбүз. Достук оюндары Өзгөрүш айылындагы Абдыкапар Атамбеков атындагы стадиондо жыл сайын салттуу түрдө өткөрүлүп турат. Оюндарга Абдыкапар Атамбековдун атынан ачылган Айбиш Ата коомдук кайрымдуулук фонду каржылык колдоо көрсөтүп келет. Быйылкы оюндардын жалпы байге фонду 70 000 сомду түзөт. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар тапшырылды. Быйыл жаңы уюштуруп атабыз. Буга чейин да ушул кайрымдуулук иштерин жасап келгенбиз. Быйылкы жылы официалдуу түрдө ачып, атайын эсеп кысабы менен ачып иштетип атабыз. Бул ошол өзүбүздүн үй бүлөнүн атынан эле. Ошо Айбиш Атанын балдары ошол 11 бир тууган эсебинен ачылды. Ошол уюштуруп, ошол эле кайрымдуулук иштерин жүргүзүп келгенбиз. Ошол улай ошо маданий иш-чаралар, спорт иш-чаралар, жанагындай аз камсыз болгондор менен иштешүү, мектеп, жол маселеси ушул сыяктуу иштерди алып барабыз да. Аталган спорттук турнирге Өзгөрүш айыл өкмөтү дагы колдоо көрсөтүп, спортчуларга өз белектерин тапшырды. Айыл өкмөтү менен совместно биргеликте бүгүн ушул райондун деңгээлинде чоң оюндар өтүп атат. Спорттун 12 түрүнөн оюн болуп атат. Оюндар жакшы өтүп атат, кызыктуу өтүп атат. Район боюнча командалар абдан жакшы келишти. Умарбек Умарканов аталган достук оюндарына жыл сайын катышат. Айтымында бул спорттук иш-чара өспүрүмдөр жана жаштар үчүн сергек жашоого стимул болоорун белгилейт. Жылда өтүүчү турнир, Кудай буйрса быйыл жакшы деңгээлде, жогорку деңгээлде өтүп атат. Ушул Сапар Байкеге чоң рахмат. Ушинтип айылдын башын бириктирип, бардыгын ынтымактуу жакшы оюндар өтүп атат. 7-8 вид спорттордон өтүп атат. Баарына рахмат. Абдыкапар Атамбековдун жаркын элесине арналган достук турнири 2008 жылдан бери жыл сайын салттуу түрдө өткөрүлүп келет. Достук оюндарынын башкы максаты жаштарды спортко тартып, сергек жашоого үндөө болуп саналат. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Архатбек уулу, Бакай Ата району. Бакай Ата районунун Боотерек айылында республикага белгилүү обончу аткаруучу Чубак Сатаевдин жаркын элесине арналган өспүрүм балдар арасында республикалык футбол оюну өткөрүлүүдө. Чубак Сатаевдин элесине арналган турнир буга чейин чоңдор арасында өткөрүлүп келген. Акыркы жылдары бул турнир өткөрүлбөй калган. Азыр ошо футболду массовый вид спорта да ушуларды көтөрөбүз деп кичинекей балдарды ошо аракет кылып атабыз. Айлык болсо көбөйдү. Экесе буга дагы ошо иштесе азыр жакшы эле болот. Анан иштебеген кишиге айлыкты канча көбөйтсөң деле
менин оюмча билбейм, фанат кишилер иштейт. Анан азыр районду ушул игровой видтерден, единоборстводан, борьбадан биз райондун биринчилигине өтүп атабыз. Райондун биринчилигине өтүп атабыз. Анан сыртка ВСке азыраак жиберип атабыз дегенде ушул жагын карай элек да, ушу ВСке бара турган командировкаларды жакшы жүргүзү элек. Боотерек айылынын кичинекей 10 жаштагы тургуну Дастан Тургунов 4 жашынан баштап футбол менен машыгууну баштаган. Өз командасы менен бүгүнкү республикалык мелдешке катышып жатат. Футбол машыган тренерибиз Ажебек агай. Мен Боотерек командасында ойнойм. Мен область боюнча 3 жолу турнир чемпионаттарга катышкам. Катышкандан бери менин 2 медалим бар. Келечекте мен аябай чоң футболист болгум келет. Командасы өзү жакшы болгум келет. Боотерек айылынын тургуну Ажибек Жумабаев көп жылдан бери жаштарды футбол менен машыктырат. Чубаксатаевдин турнирин өткөрүүгө демилге көтөрүп, быйыл өспүрүм балдар арасында өткөрүлө баштады. Балдардын өзүшү жакшы, жылыштар жакшы. Буюрса ошо Талас областынын Кыргызстанга кандидат болот деген үмүттөнүп, аракеттенип иштеп атабыз. Анан ушу турнирлер көп болсо балдар өзөт. Ансыз биз өзө албайбыз. Анан Казакстандан келмегеле таможнядан проблема болуп келе албады. Балдар, кичек балдар быйылкы жылы жакшы, мен балдар. Өзүм оюмча жакшы, анан буюрса көрөсүздөр. Бакаята райондук жаш өспүрүмдөр спорт мектебинин эмгек жамааты айылдагы жаштарды жыл боюнча бөлүп, ар кандай мелдештерди уюштуруп, футбол жана күрөш тармагы жакшы жыйынтык берип жаткандыгына токтолот. Мына азыр 2010-2011лер ойноп атат. Кайра кийинки 10 күндөн кийин же 15 күндөн кийин бөлөк тренерди айтабыз. Сен 2009-2008 өттү депчи. Борьбада да ушундагы өтөбүз да. Мисалы Грек Римден жаңы жылдан кийин эле ушул райондун ичинде 9 соревнования өттүк. Бир жолу международный Газпромго өттүк. Бир жолу областный өттүк. Мына ушунун аркасы менен биз ошол жерде дагы возрастка бөлүп өтөбүз да. 2010-11 өзүнчө өтөбүз, 2008-2009 өзүнчө өтөбүз, 2006-2007 өзүнчө өтөбүз. Ошонун аркасында биз балдарды өстүрүп атабыз да. Бишкек шаарынан келген машыктыруучу Чынарбек Бейшембековдун футбол командасы өспүрүм балдар арасында республикалык жана эл аралык мелдештерге катышып такшалып калган окуучулар. Бул команданын оюнчулары азыркы мелдеште алдыңкы сапта келе жатышат. Футбол деген şu rayonlardan, областтардан башталат. Жанагы эң кыйын деген футболисттин бар тең şu жөнөкөй айылдан өскөн балдар, жөнөкөй серге окшогон чарба немеден өскөн балдар. Мына боякта агайлар болгон кичинекей зарплата менен иштеп атышат. Şu балдар өссүн деп. Кудайым бурса силерден чоң футболисттер чыксын. Илгери Талас Манас деген футбольный сонун команда бар. Таластан негизи сонун таланттуу балдар чыгат. Жакшы балдар. Бу келген конокторго баарыңарга ийгилик. Чубаксатаевдин турнири командалар көп болгондуктан дагы 2 күнгө созулат. Жеңүүчүлөргө атайын демөөрчүлөр тарабынан баалуу белектер каралган. Бактыгүл Дүйшөнова, Орозбек Бейшебаев, Бакаята району. Сиздер облус аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламат болуңуздар.